Күнүбүз эң сонун маанай менен ойдогудай башталды. Түнү бою жамгыр куюп, айлана чөрөдөн ымдуулук. Абада болсо тазалык сезилип турду. Аябай тоолуу аймак болгондуктан жолдун бойлорунан эгин талааларды өтө көп деле кездештирген жокпуз. Бир узун ылдыйыш жолдон түшүп баратканда башымдагы очки түшүп кетти. Артымдан унаа келип дароо эле басып кетти. Экинчи очким сумкада сынып калыптыр. Кийинки мамлекеттин борбор шаарына чейин очкисиз калдым. Бир ылдый, бир өйдө болуп жатып Масака шаарына да жетип келдик. Шаардын ичинде бир аз тегизирээк жолдо жүрөлү десек, ал шаарда тоолуу экен. Ашууларды аша берип, Ырыскелди да карарып кетти. Тамаша, бул Мусафар деген жигит. Масака шаарынын ичинен халал кафеге жол көрсөткөнчө Ырыскелдинин велосипедин тээп, велосипеддин заманбаптыгына суктанып келди. Түшкү тамагыбызды жеп жолубузду уладык. Андан ары Масака шаарынан ылдыйыш жол болгондуктан аралыктар өтүп, күн да кире баштады. Жолдун боюнан мечит көрдүк. Имам менен сүйлөшсөм жатууга уруксат берди. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат. Африка сапары 47-күн. Ырыскелди экөөбүздүн күнүбүз жөнөкөй эле башталды. Кечээки күнүбүздөй эле мечит жана салат. Эртең менен кечинде салат, мөмө жемиштерди жеген адатка айланып бараткандыгы кубандырып турат. Канчалаган аралык өтпөйүн көрсө ушундай тамактанган деле жетиштүү өлчөмдөгү энергияны бөлүп турат экен. Кенияда чай плантацияларын көрсөм, Угандада Масака шаарынан кийин кофе плантациялары жайнай баштады. Ар бир айылдын короолорунда кофелерди жайып кургатып жаткандыгын көрүп жаттым. Бул канаттууну биринчи жолу кезиктиришим. Уганданын улуттук канаттуусу жана мамлекеттик гербге ушул канаттуу түшүрүлгөн. Туугандар бизде обедке шорпо эти менен марат табон. Түшкү тамактан кийин аба ырайы кескин өзгөрдү. Асманды кара булуттар каптап, жамгырга даярданып турсак такыр эле жаабай койду. Бир калконушка жеткенде Ырыскелди дагы бир дос таап алды. Ашуулардан аша берип Ырыскелди чарчап, жаңы таап алган досу бир нече километр жүргөнгө жардам берди. Алдыңкы роликтерде айтып жүргөн чапати деген ушул тамак. Биздин каттаманын өзү эле. Бул жигитке болсо мага 2 чапати, анан жумуртка жасап берчи десем, баарыны бир кылып жасап берип салды. 3 жумуртка, помидор, пиязы менен 2 чапатинин баасы 83 сом болду. Бул жактын акчасы менен 3,5 миң шиллинг. Аябай даамдуу болду. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат. Достор, биз азыр Ырыскелдиге Руанда мамлекетине визага тапшырып койдук. Меники бар болчу. Меники Руанда, Уганда, Кения 3 мамлекетине бир визада. Ошону алган болчумун. Анан деген эмне аркылуу тапшырдыңыздар, кимдин жардамы аркылуу тапшырдыңыздар десе, мен бул чат GPT аркылуу. Чат GPT тиркемесине дагы бир жолу мындай таң калуу, мындай сүйүнүч да. Анткени дегенде ушундай чоң жардамчы. Азыр деген Руанда мамлекетине виза кыргызстандыктар үчүн десем, бардык маалыматтарды берди. Андан болсо сайтын дагы берди. Эң негизгиси алданып калбайсыздар. Мындай башка сайтка өтүп кетип, мындай акчаны төлөгөндө алданып калбайсыздар. Ошол сайтка кирип, Ырыскелдинин паспорттун данныйларын жазып, анан сүрөтү, паспорту жүктөгөндө деле ал жакта айтышат да, мынча гигабайт болуш керек дейт. Анан деген албетте жана телефондон тарткандан кийин гигабайттар өзү мегабайт чоң болуп кетет. Анан ошону деле жүктөп туруп, мага ушунча өлчөмдөгү гигабайт кылып бер десем, аны да кылып берди. Анысы аз келгенсип кат дагы жазып берди. Катка болсо мен жөн эле айттым. Мен Ырыскелди велосипед менен саякаттап жүрөм. Ушунча күн жүрөм. Анан кийинки мамлекетке өтөбүз деп койсом эле, уже өзү эле чоң кылып мындай ишеничтүү кат жазып берди. Ошону эле жүктөп койдум. Анан албетте сиздер дагы ошону эле колдонуп кетсеңиздер болот. Чат GPT'ни өткөрөсүздөр дагы ушундай деп туруп өзүңүздөрдүн оюңузду жазсаңыздар, баарыны сиздер ойлогондой кылып берет. Мындай айтсам, жашоо мындай бюрократия аябай жеңилдеп кетти десем болот. Колдонуңуздар.
Африка сапары 48-күн. Уганда мамлекетинде дагы бир кооз күндөрүмдүн бири өтө окшойт. Джинжа шаарынан кийин мындай кооздукту көрө элек болчумун. Эртеменки күнүбүз Руанда мамлекетине виза тапшыруу менен башталды. Андан соң айтылган ажыманияны жасап, эртеменки тамактануу учурунда ырыс келди мага Панама белек кылды. Күтүүсүз болгондуктан маанайым Килиманджаро тоосуна жетти окшойт. Жарашыптырбы жаза кетиңиздер. Эски Панамамды башка балага кийгизип койсом ал да сүйүнүп калды. Ушундай сонун нотам менен биз түнөгөн шаардан чыгып кеттик. Шаардан чыгар замат эле айлана чөйрө ошол эле жапжашыл. Бирок жапайы жаратылыш, имараттардын, эгин талаалардын жоктугу бир башкача кооздук тартуулап турду. Уганда мамлекети Кыргызстандан бир аз чоңураак болгону менен калкы 40 миллион келет. Ошондуктан бул аймактарга чейин калк конуштардын саны арбын жана бири-бирине аябай тыгыз жайгашышкан. Бүгүн күндүн аягына чейин 80 километр аралык өтсөк, калк конуштар аябай аз кездешип, жыныгы жаратылышты көрүп жаттык. Түшкү тамак убактысында Санга деген шаарчага жетип, тамак аш маселесин чечип жолубузду уладык. Күн аябай ысыды. Чыгыш Африкадагы эң ысык күнүм ушул болду окшойт. Бул жакта жашаган байке менен сүйлөсөм, жамгыр сезонунан ысык сезонго өтүп жаткан учур экенин айтты. Эми эмне? Бул жактагы жашылдык сары түскө айланабы десем, жашыл ошол бойдон эле сакталат. Жөн гана жамгыр кээде-кээде эле жаап калат деп айтты. Саат 4-төрдө Эмбарара деген шаарга жеттик. Биз шаардын ортосуна жеткенче тыгын заторлор башталышын билип, шаардын объездной жолунан кеттик. Таптакыр күнгөн жокпуз. Анткени жапжашыл кооздук дагы эле сакталып турду. Уганданын улуттук турналарын дагы кездештик, бирок көбүрөөк өлчөмдө. Шаардын башталышында бийик ашууга чыгып, андан ары 15 километр аралык жалаң гана ылдыйыс жолго жүрүп жаттык. Күндүн батышы жакындап, жолдун боюндагы бир ашууга чыгып, чатыр тиккенге сонун жай таптык.